Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Urmattуу жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр. Ошентип биз кезектеги чыгарылышыбызды Ош областы Каракулжа району Жийде айылында болмокчу. Бул жерде сатылуучу жылкыларга келдик. Бээлер, быштылар, кунандар бар экен. Баяман деген бир тууганыбыздын жылкы чарбасы. Бул үйдөн өзү негизи абдан жакшы жылкылар, улакка жараган жакшы жылкылар чыккан. Бул жигиттер өздөрү да таза кандуу жылкыларды ташыйт. Абдан жакшы жылкыларды Россия Федерациясынан жакшы жылкыларды алып келип сатышат. Ушул жылкылар тууралуу Баяман бир тууганыбыздын өзүнөн кененирээк маалымат алсак, жылкылар менен тааныштырса, bundan сырткары сиздерге дагы бир үй чат чыгат. Ону дагы сиздерге толук маалымат жеткизип турганга YouTube каналга жана TikTok каналга киргизгенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, Байман. Алейкум ассалам. Рахмат. Жылкыларды тааныштырсаңыз чекеден баштап. Жылкыларды Россиядан алып келгенбиз. Жаштар боюнча айтсак, наркы чекеде турган. Анын жашы 7 жаш. Бул 5 жаш. Кийинкиси? Кийинкиси бул 4 жаш. Наркы 3 жаштан. Муну көк, наркы 2 тору 3 жаштан экен. Машалла. Абдан жакшы жылкылар экен, чоң жылкылар. Кимге кызык болсо, Баяман бир тууганыбыздын байланыш номерлерин калтырабыз. Экран номерге калтырып кетебиз. Байланышып, жылкылар тууралуу толугураак маалымат алсаңыздар болот. Анан эгерде кимге Россия Федерациясынан таза кандуу данчак, будёновский породадагы жылкылар керек болсо, ушу Баяман агабызга кайрылсаңыздар, сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайыкташтырып, таза кандуу будёновский данчак породадагы жылкыларды алып келип беришет. Энчим ал кылабыз десеңиздер, мунул жерде кашка менен мунул көк эко эркек экен. Сындары жакшы, көк 4 жаш, тиги наркыдагы 4 жаш экен. Эко тең 4 жаштан. Биздин өзүбүздүн эсебип менен айтканда бышты экен. Эко тең абдан жакшы жылкылар экен. Кимге кызык болсо, байланыш номерлерди калтырабыз экранга, байланышып, Баяман агабыз менен сүйлөшүп, жылкыларды көрсөңүздөр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, ошентип мына Баяман бир тууганыбыздан жанагыл айтылып жаткан аттын экинчиси чыкты. Азыр 2,5 жаш экен, күзгө барып 3 жаш болот дейт. Таза данчак. Минил элек, Жок, үйрөтүлүп элек да экен. Даже келген бойдон таза кандуу данчак издегендер болсо, кызыккандар болсо, көрүңүздөр. Бирок абдан жакшы жылкы экен. Моюндары, аркалары, алдылары, көкүрөктөрү. Ой. Абдан жакшы ат болчудай бул өспүрүм. Жакшы ат болчудай. Кимге кызык болгон болсо, Баяман агабыздын номерин калтырабыз. Байланышасыздар. Бою 1,60га жакын го дейм я, Баяман. Боюн өлчөбөдүк. Жакына 1,60га жакын чыгып калат да. 1,55-1,60-тын ортосу экен. Таза данчак издегендер болсо, Баяман агабызга кайрыласыздар. Сыны дагы абдан жакшы экен, мойну башы, көкүрөктөрү, буттары таптаза. Баяман агабызга кайрыла бересиздер. Машалла. Ошентип мына кезектеги кийинки атка келип жетти. Бунун породасы дагы Россия жылкысы. Айдылык мындай бастырчы мындайраак. Машалла. Бери буруп коюңуз. Баяман такшыр, бунун жашы канча болуп калды бунун? 3 асый болуп калды. 3 асый бул. Бул дагы Россия? Бул да Россия породасы. Эгерде ким жылкы сүйүүчүлөр аламан улакка чоң жылкы издеп жүргөн болсоңуздар, мына 5 кашка Баяман бир тууганыбыздын 5 кашка ушул жоон жолпу келген атын көрсөңүздөр болот. Номерлерди
экранга калтырабыз. Аттын сыны, мойну машы абдан жакшы экен. Кимдер кызыккан болсо номерлерди калтырабыз. Экрандын түбүнө ошодон байланышып көрө аласыздар. Ичип жеши кандай бунун? İçip жеши жакшы. Ичип жештери да жакшы дейт. Туяктарын, бутуолдорун тартып коеюн. Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, бутуолу дагы абдан таза. 5 кашка жылкы экен бул. Сыны абдан жакшы экен. Улагы кандай улагы? Улакка көп чабыла элек. Чындыгында Өзүм эле анчам чаап барып салып коем. улагы Такшалып үйрөнүлүк. үйрөнүлөт, анчам чалып барып салам дейт. Бирок жакшы жылкы экен. Улакка айткан жериңиздерге алып барып салып көрөсүздөр. Байланышып ала бересиздер жылкыны. Машалла, машалла. Жылолоп бир чаап коем Баяман палман. Өдө кылдый. Бир тартып коелу. Охо, аягы абдан жеңил экен бунун дагы. Maşallah, maşallah. Oy. Buruluşların, pоворотların. Oy oy oy. Buruluşları da abdan жақсы eкен. Maşallah. Урматтуу көрүүчүлөр, экрандын түбүнө Баяман бир тууганыбыздын номерин калтырабыз. Байланышып аттардын бааларын, жылкылардын бааларын сурап байланышып келип көрсөңүздөр болот, жылкылар. Машалла, машалла. Машалла, машалла. Ошентип Баяман бир тууганыбыздын Будёновский породадагы жылкысын кезек келип жетти. Кимде-ким 5-5ке аламан улакка гүлүк, оозу жумшак ат издеп жүргөн болсо, ушул атты Баяман бир тууганыбыз менен байланышып келип атты көрсөңүздөр болот. Аттын жашы канча эле Баяман? Аттын жашы күзгө 2 асы болот. Күзгө 2 асы экен. Аттын моюндары, көкүрөгү абдан жакшы экен ат. Гүлүк, оозу жумшак, повороттору жакшы. Абдан жакшы жылкы экен. Жеп ичиши кандай Баяман? Жеп ичиши жакшы. Бою канча чыгып калат? Бою 1.62, 1.60 сайрек. 1.60 эле деп коелу боюн. Жылкы абдан жакшы жылкы экен. Машалла, машалла мына. Ты деген табыросу бар экен. Өтө күлүк жылкы экен. Баяман бир жылолоп чаап коебуз эми, а? Өдө көздөтүп, ылдый көздөтүп чабыңызчы. Ооздору абдан жумшак экен, повороттору абдан жакшы. Абдан күлүк жылкы экен. Тай казанга 5-5ке ат издегендер абдан күлүк, оозу жумшак абдан жакшы жылкы экен. Камчы тийсе жаны чыгып кеткидей, бу камчысы жок, ушунча чуркап атат. Охо. Машалла, машалла. Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, номерлерди калтырабыз. Байланышып, Баяман бир тууганыбыздан номерлерин байланышып, номерине аттын баасын тегин сурап
сода кылсаңыздар болот, байланышсаңыздар. Рахмат, Баяман Такшыр, Алла разы болсын. Рахмат.